урматтуу Сооронбай Шарипович, мен, наверное, жаратканыма үнүм жетти болуш керек. Сиз коррупцияга кадам кой дегенде сизге ишенип, 11 айдан бери куугунтукка алынып, прокуратураны туура айтып кетишти. Айыл өкмөтү, квартальный староста, депутаттар, мен Усейнова Нургуль Эмилхановна, Усейнова ким? Нургуль Эмилхановна, Фрунзе айылдык кеңештин депутатымын. Ошо айылыма, элиме, мамлекетиме бекер иштеп берейин деп, өзүм юридический кесибим бар. Иштеп берейин десем, мага аябай тоскоолдуктар болуп жатат айыл өкмөтү тарабынан. Прокуратура органдары полностью договорились айыл өкмөтү менен. Бардык иштерди должностной эмелери менен. Сокулук прокуратурасы Бусурманкулов мына биякта отурат. Сиз, пожалуйста, распоряжение менен комиссия түзүп, моундай Бусурманкулов, Алиев, Өскөнбаев деген прокурорлорду жокко кетирбесеңер, глава айыл өкмөтү биз кыйналдык. Карындашым, текшерет, сага келет балдар. Келип табат, текшерет. Анан баары жооп берет карындашым. Азыр заман башка болуш керек. Текшерет. Ушуну сиз өзүңүз көзөмөлдөп берсеңиз жакшы болот эле. Ушул жерге эки ооз сөзүмдү айтып калайын десем да түрткүлөп тияктан араң болбой келдим азыр сизге айтып калганга күч менен. Только мен сизден суранат элем ушул нерсени. Менин азыр үй бүлөмө дагы өзүмө да коркунуч келип, үйүмө чейин кирип атышат. Арызды бериң, арызды. Эмне үчүн мамлекет биликел органдарга эл ишенбейт? Мына бүгүнкү эле мисал, арыз жазса, арыздар туура текшерилбейт. Аны бурмалайт, буйталатат, ар жака ишкенге аракет кылат, кала ишти жабат, анан өзү жооп бербейт. Ар ким кылган ишине жооп бериш керек, анан тартип болот, анан мамлекеттик бийликке ишенич кетет. Ким болбосун жооп бериш керек. Азыр эми сиздин коррупцияга каршы күрөшүү ишиңизди жатып алып да туруп алып, ушу телевизордон көрүп, элден угуп, өтө кубанычта болуп, артқа кетпей, астыға кетсе екен, Құдай деп Құдайдан тілеп отырабыз. Сіз жалғызсырабайсыз, Құдай бұйырса, ел сіз менен. Бүтін ел қолдайды сізді. Қолды болған алы өзі, значит, демек ал өзі кир болса керек деп ойлаймын. Ошон үчүн сізге қажыбас қайрат, өміріңіз ұзын болсын, ел жұрты үшін іштеңіз. Коррупция менен күрөш маселесин ушул жерде келип айттым эле, эң башкы маселе деп. Мына бул дагы менин ушу президенттик мөөнөтүндө эң приоритеттүү маселе болуп калат. Күрөш аеосуз жүрөт, катуу жүрөт буйруса, бирок бул күрөштү бир эле президенттин колунан жалгыз келе бербейт. Үч бийликтин бутагы тең колдоп, жалпы эл колдоп, эл ачык боло баштап, ошо туура эмес нерсе болуп аткандарды эл өзү айта баштаганда, күрөшө баштаганда, анан кийин коррупция жеңилет. Мен белгилей кете турган нерсе, мына бул жерде жалпы эл турат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз ушу президенттик милдетти аткарып, ишти баштагандан баштап, бардыгыбыз тең кулак түрүп, кылган ишиңизди көрүп келе жатабыз. Сиздин ишиңизге ар кандай тоскоолдуктарды жасап, сизге ушундай бир жалааларды жаап, ар кандай кыйынчылыктарды келтирген учурда дагы өзүңүздүн жүргүзүп жаткан саясатыңызда омоктуу сөздөрүңүз менен жакшынакай багыттарды жүргүзүп, иш жүргүзүп атып, бир дагы бейчеки өйдө төмөн туура эмес сөздөрдү сүйлөгөнүңүздү биз укканыбыз жок. Туура эмес кылган иштериңизди көргөнүбүз жок. Ички иштерди же мамлекеттер аралык тышкы иштерди жүргүзүп атасызбы? Бардыгын тең жакшынакай жүргүзүп атканыңызга жалпы ел разыбыз. Мына ошондон улам сизден биз көп нерсени үмүт турабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, кереметтүү кеңөрөң кетмен төбө жерине келип, карапайым эл менен, ошо карапайым элдин ичиндеги өкүлдөрү менен жолугушканыңыз бул өтө чоң ийгиликти алып келет деп ишенем. Кыргызда бир жакшы макал бар. Миң уккандан бир көргөн деп. Мына бүгүн сиз ушул элдин акыбалын өз көзүм менен көрөйүн, өзүм барып угайын деген жакшы тилек, жакшы максат менен келдиңиз. Мына элдин келип, Кыргызда жакшы бир лакап бар. Мындай айтып коеюн. Карышкыр короону араласа, мал ылаңдабайт дейт.
Mına siz Toktogul elini arılap kettiniz. Kuda kalasa Tumo uçaktan alış bolabız. Rahmat gelgeningizge. Çok rahmat. Atadan gem ul, ataga ten ul, atadan jogarkı ul degen Kırgız'ın lakabı var. Atadan artı ul degen mına sizsiz. Emne için şunu aytıp atamın. Barlık yerde oğur işlerde çıdap atasız. Barlık yerlerde sizin betinizge eşkınday faktiski emez domatlarda koyalgan yok. Korku turan iş yok. Daima batır olup, daima çeşkündü olup şunda işleyiveriniz. Ne degende? Respublikan mahallesinde, Respublikan özünde korrupsiya köp. Ayva köp. Oşonaga katı güreş yürüyüp atkan rahmat. Bizdin elemi abda mıhtel. Bizdin el kalыс el. Bizdin elin oğuzun hiç kaçan jabalbaysın. İlgerten beri ata-bababız ошондой болуп келген. Биздин эл ушуну менен кыйын болгон, ушу менен күчтүү болгон. Кандай туура эмес нерсе болсо, жаман нерсе болсо ошону бетке айткан. Калыс болуп, жакшы нерсени жакшы деп айткан, жаманды жаман деп айткан. Мына мен кыдырып атам, ыраазы болдум. Чубак Эрмек айтпадыбы? Бизди сүйлөп өтөт эле, баары айттым деп. Мен ошого ыраазы болдум айткандарга. Чоң рахмат. Буюрса, ушундай элибиз менен, ушундай жерибиз менен, ушундай ачык, калыс, оюн ачык айткан элибиз менен биз жакшы коом, жакшы мамлекет курабыз, урматтуу агайын туугандар, буюрса. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Коррупциядан күрөш күчөйт, аеосуз күрөш болот. Айрыкча жогорку эшелондогу бийликтегилер менен ошо коррупциядан күрөшө турган укук коргоо органдары менен тазалоо процесси жүрөт. Ал текшерүүлөр болот. Алардын бүт байлыгына чейин мына азыр декларация текшерилет. И ушул нерсе токтоосуз уланат, и талап катуу болот. Мурун болуп келген маселе муну азыр күчөтөбүз, и мыйзамдарга да буйруса көп өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Эл башкарам деген адам, эл үчүн иштейин деген адам, ал өзү таза болуш керек, ачык болуш керек, ал жөнүндө элдин баардыгы билиш керек ким экенин. Анан кийин мамлекет оңолот. Эл башкаргандар, элди башкарам дегендер өзүлөрү таза болбой турса, анда эч качан мамлекет оңолбойт. Президент болгондон кийин Жумгалдан баштадым эле, биринчи билесиздер. Шилелек менен Баткенден баштап атам сиздер менен. Эмне үчүн дегенде Баткен бул Борбордон эң алыс жайгашкан регион. Буякта да социал-экономикалык жана миграция, жумуш орун, чек ара, социалдык объекттерди куруу, анан проблема абдан көп. Ошо проблемалар боюнча сиздер менен отуруп, сүйлөшүп, сиздерди угуп кетейин, карадым деп келдим. Алмашевич өзү көзөмөлгө алып, абдан көп иштер болду акыркы жылдарда. Буюрса, жол боюнча, мына мектептер боюнча, больницалар боюнча, бүт чек ара боюнча, биздин куралдуу күчтөрүбүзгө чек ара кызматкерлерine шарт түзүү боюнча көп иштер болду. Ошонун баардыгы тең уланат. Каражаттарды Баткен областынан аябай узда каласа.